Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Мынакей жаңы видео чыгып атат. Бул рюкзак. Жаңы рюкзак токудум. Моундай жипти колдондум. Өткөндө мен видео чыгаргам. Жана шырдакка колдонгон, ыскытка колдонгон жиптерди алып туруп, анан эки сумочка токугам. Адан тышкары дагы мындай өңүнөн рюкзак токудум. Бул деле сумкаларга, сумканын катарына кирет. Муну эмне кылдым? Мен 4 бурчтуктарды, мындай 4 бурчтуктарды токудум. Квадратиктерди, бабушкин квадратик деп коет. Анан бири-бирине кошуп, анан ушундай сумканы токуп алдым. Бул жерде мындай байлагыч бар. Буну эми эмнеге колдонсо болот? Мисалы, сиздер бир жака чыксаңыздар, баягы бир эз алууга чыксаңыздар, ичине мындай полотенце салып аласыздар, жеке плед салып аласыздар. Мындай термос салып алса болот. Термос салып, ичине кошелек, мындай кошелечек, крем, ичине майда-чүйдө бирдемке салып алсаңыздар болот. Очки, мындай стакандарды. Конок эмес, мындай бир сыртка чыгып, эз алууга чыкканда, ушул рюкзактарды алсаңыздар болот. Анткени мунун ичинде мындай баалуу эчтеке деле салбайсыздар. Жөн эле бир жака чыкканга бул сиздерге лайыктуу болуш керек. Ушундай эки колуңар бош болот, салып алсаңыздар мунун ичине. Минтип көтөрсөңүздөр болот. Арт жакка дагы илип алса болот. Мынакей. Ушундай рюкзактарды көтөргөнгө ылайыктуу, эки колуңар бош, дагы эмне алсаңыздар болот. Осанканы кармап, басып жүргөнгө, көтөргөнгө жеңил. Мынакей, ушундай сумочка. Урматтуу айымдар, бул сумканын эч бир оордугу жок. Абдан жеңил токулат, оңой токулат. 8 мындай 10 4 бурчтуктан крючок менен токулсаңыздар, анан бири-бирине кошуп алып эле. Бирок көрүңүздөр кандай кооз жакшы. Мен мындай жипти эме кылдым, боеп алдым. Мага мындай өң жаккан жок. Ошон үчүн мен муну дагы боёдум. Стиральный машинеге салдым, кайнаттым, боектордун баарын кетирдим, кийимге жабыш өтпөсүн деп өңдөрү. Андан кийин кургаттым. Бул бир сыйра дагы кирди. Анткени бул жүн жип да 100% жүн. Анан ушинтип сумка, рюкзачок ушундай болуп калды. Эми аябай оңой дагы, жеңил дагы, кооз дагы. Бул сумка мага абдан жакты. Урматтуу айымдар, менен бирге болуңуздар. Ушундай дагы бир жакшы бир мастер-класска катышып, жакса сиздер да токуп алыңыздар. Урматтуу айымдар, бул 14 бурчтукту кошуп, 8 өзү сумканын эмесине кирет. Сумка 2-4 бурчтук болсо, ошол рюкзактын жапкычы болот да. Алда мен тигип аткан жер бул эме рюкзактын арт жагы, лямкалар тигилген жери да. Мындай тоголок, жыгач топчуларды алып кооздоп атам. Мен баягы фотосессия кылгандан кийин ошо сүрөттөрдүн баарын көрүп анан
ойлоп калдым да, өтө сумка көрүнүшү бирке бирдемке кош керек экен, же мончок же топчу кош керек деп ойлонуп, анан ошо топчуларды тигейин деп ойлондум дагы. Анан ошо тиккенден кийин көрдүңүздөрбү, көрүнүшү такыр башкача болуп калды. Мончоктор бар болсо, ушундай топчулар бар болсо, же ар кандай аксессуарлар болсо, сумкаларды кооздоп, баягы жыртка кылып тигип, башкача кылып тиксе болот да. Мындай жөн эле току алып, анан кийин жөн эле калтырып койгон болбойт да. Мен өткөндө ушу сумкаларды токугам, ушу жип менен дагы 2 сумка токугам, жашыл өңдүү жипти алып, эме кылдым, жүн менен гүлдөрдү баягы кыркып алып, анан сумкаларга тегип кооздоп койгом. Бул рюкзак болсо мен баягы гүлдөрдү тикпей эле ушундай топчуларды эле тигип коеюн. Моундай жыгач, өзүнчө тоголок жыгачтарды кооздоп, ушулардын баарын башка өңдүү баарын жашнакка алып туруп кооздоп, өңүн ачайын деп ушу тигип атам да. Бул рюкзак негизи ичинен мен чехол тиккен жокмун, анткени бул жип өзү мындай чойлуп, ичине эчтеке салбасаң кичинекей эле бир сумка рюкзак болуп көрүнөт, бирок ичине көп нерсе батат. Термос батты, 2 полотенце, очки, кошелек, майда чүйдө эмелердин баары батып кетти да. Эми ичине аз бирдемке салсаңыз кичинекей болуп көрүнөт рюкзак. Көбүрөөк салсаңыздар чоң болуп көрүнөт. Ноутбук салып алсаңыздар болот. Бул негизи жайкы мезгилде ошол бир эз алуу жакка барганда, же бир өзүңүздөрдүн бир майда чүйдө буюмдарыңыздарды салып алып, жумуш менен бир жака чыгып атканда ушундай рюкзактарды эмтип алсаңыздар болот. Мунун нээси жакшы, бул күндүн ызыгында денени ызытпайт, анткени 100% жүн. Жеңил дагы, кооз дагы. Урматтуу айымдар, ушундай сумкалар бул өзгөчө бир жөнөкөй эле сумка, бирок сапаты да, көрүнүшү дагы аябай жакшы да. Менин каналыма катталып, комментарий жазып, эжекелер лайк басып, ошо менин каналымда бирге болуңуздар. Мен дагы ушундай рюкзакты жүндөн жасайын деп ойлонуп атамын. Жакын арада ошондой рюкзакты да чыгарамын. Мен менен бирге болуп, эмки мастер класска чейин эжекелер мен менен бирге болуңуздар.